Өзгөчө умра башчыларга сураны чене да. Куран түшкөн жерде Курандын тафсирин, Курандын максатын, Курандын аят маанилерин түшүндүрмөсүн айтпасак болбой калат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам шаарында пайгамбарыбызды тааныштырбасак болбой калат. Пайгамбарыбыздын сыйрасы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын 23 жыл кылган мээнети, Меккеде, Мединада сахабалардын тарбиясы. Бул анда эгерде буларды алып баргандан айтпай койсок болбой калат. Ошон үчүн бул жердеги умра башчылар дагы, башкалар дагы сөзсүз ушуга маани бериш керек. Алып барып аткан алхамдулилля бизди мына жамааттарыбыз алхамдулилля Куран хадис менен нуру менен сугарылып келсин. Куран хадистин нуру менен нурланып келишсин. Кайсын жерде пайгамбарыбыздын мечити кандай курулган, пайгамбарыбыздын мечитинде бул түркүктөрдүкү кандай маанилери бар.